Аңчылык боюнча мыйзам долбоору ушуну менен 3-рет колдоо таппай калды. Жылына ушул аңгылоого үчүн берилген уруксаттан жылына бюджетке 60 миллион сомдон ашык каражат түшөт. Бул каражаттар кайда кетип жатат? Аңчылыкка мораторий киргизүү учур талабыбы же кимдир бирөөлөрдүн кызыкчылыгы барбы? Учурчактын бүгүнкү берүүсүндө биз ушул маселенин тегерегинде сөз кылабыз. Аны мен Дүйшөн Шаршанбеков алып барам. Саламатсыздарбы? Талкуубузду баштаардан мурун студиябызга келген коноктор менен тааныштырып өтөйүн. Жогорку Кеңештин депутаты Турусбеков Бактыбек Сагындыкович, Кур чаптырган чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин өкүлү Мамбеталиев Кумар Абылгазымович, Жашыл айланысынын төрагасы Азамат Темиркулов. Алгач сөздү баштаардан мурун урматтуу коноктор, студиябызга убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн терең ыраазычылыкты билдиребиз. Алгач сөздү Бактыбек Сагындыкович сизден баштасак, мына ушул аңчылыкка мораторий киргизүү боюнча мыйзам долбоору мына 3-рет колдоо таппай калыптыр да, бул жолкусу болсо мына өзүңүз билесиз, 40ка чукул депутаттардын тобу демилгелеп, бирок баягы чечүүчү мезгил келип добуш берерге келгенде 27 гана депутат макул болуп, калганы каршы болду да. Өздөрү демилгелеген мыйзам долбооруна өздөрүнүн каршы чыгышына эмне себеп болгон? Рахмат, саламатсыңарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу Дүйшөн эним. Бул маселе өтө орчундуу, өтө чоң маселе да, чоң мыйзам долбооруна ушунча депутаттар демилгечи болуп, мен анын арасында демилгечи болуп чыкканбыз. Бул мыйзам долбоору бир эмес, эки жолу бизден мурунку чакырымдын депутаттары көтөрүп келген. Мен ойлойм, бул өтө чоң маселеде даярдык. Ар бир мыйзам иштеш үчүн мындай талаптары бар, мыйзамдын жазылышы талап. Биз палатадан көтөргөндө, мисалы, эң биринчиден өкмөттүн корутундусу керек. Себеп кыргыздын жакшы макалдары бар го, терең макалдары. Бөдөнү сойсо да касапчы сойсун деп, 120 депутаттын баары тең, мисалы, ушул маселе боюнча адис боло албайт. Негизи, ошондугун негизинде бул тарапта эң биринчиден өкмөттүн корутундусу керек. Тиешелүү комитеттин корутундусу керек. Анан өкмөттүн өзүнүн органы, бул Токой чарба агенттигинин корутундусу керек да, себеп алар мындайча айтканда адис специалисттери болот. Ошондуктан палатадан биз угуп отурганда мен дагы сурап талаптарымды берип алдым. Эң биринчиден жана айтып кеттим го, мыйзамдын жазылышынын өзүнүн этаптары, талаптары бар. Өзүнчө ARV деген анализ бар да, баягы бизнесмендерге тиешелүү барбы жокпу деп, анын өзүнчө чоң иш-чаралары бар. Анан мен справка обоснованиясын окуганда, корутундусун окуганда, ошол жерде мен суроо талап бердим. Эң биринчиден ушул ARV жасалды беле десем, жасалды дедишти да. Бул мындай да, бул жерде инвесторлор бар. Эң биринчиден ички инвесторлор бар, тышкы инвесторлор бар. Бул баягы мыйзамдын чыгышынын алдында анализи керек да. Мисалы, каражат министрлигине суроо берсем, барбы бизде, мисалы, ушул аңчылык хозяйстволордун, чарбалардын жетекчилери мораторий кабыл алса, бүгүн болбосо эртең барып укугу бар да, соттошот. Бактыбек мырза, мен бир сөзүңүздү бөлөйүн. Азыр жанагы депутаттар 27 депутат макул болбоду, калганы каршы. Булардын себептери эмнени жөө келтирип атат мындай каршы чыкканыначы? Мындайча айтканда, 10дон ашык депутат демилгелерге кошулуп кайра эле каршы чыгып атат да. Булар эмне деген аргумент? Айрым депутаттар айтып атат, мен жок болчумун, жөн эле кнопканы жанымда отурган кесиптештерим басып коюптур деген аргументтер. Бул эми өтө туура эмес. Себеп депутат биз мектепте эмес да, менин ордума басып кой деп. Ар бир депутат өзүнүн ой пикирин айтканга акысы да бар, укугу да бар. Эч ким аны жөндөн жөн мынтип өзүнүн
эркин бузуп туруп басып кое албайт. Бул биринчиден. Экинчиден мен жана айтып кеттим, ушул Танаписке чейин мен ушул мыйзам долбоорун жанагы айтып кетип аткан талаптар аткарылбай калыптыр деп, ошонун негизинде кайра иштетүүгө комитетке жиберели деп сунуштадым. Дастанбек Артишбекович төрагабыз колдоп, анча-мынча депутаттар колдобой үчүнчө мындай талкуу болуп кетти да. Бирок коюлганда 55 добуш керек болчу, биз 52-ни алып калдык. Ошондо эле түшүнүктүү болду да, себеп ар бир депутат билет, мондай корутундусу жок экен, комитеттики жок экен, өкмөттүкү жок экен, Токой чарба агенттигинин эмеси бар, каршы чыкты. Өкмөттүккө каршы мен сурадым да. Ошондон кийин добушка болгондо 55 добуш алып калдык да. Аны ошондо уже мындай билинди да, түштөн кийин анда эми дагы талкуу болот. Чек койбой терең 2-3 саат талкууладык. Ошондон кийин түштөн кийин анан ушул мыйзам долбоорун колдойбуз же колдобойбуз деп, ушунун баягы мыйзамга даярдык иш-чараларын аткарбагандыгы үчүн көп депутаттар түшүнүп дегенин да мындай көрүп, даяр эмес экен. Бул мыйзам керек. Мен өзүм мыйзам долбоорун демилгечисимин. Элибизге керек, жаратылышыбызга керек. Өзүңөр билесиңер, мен ушул көлдү сүзүп өтүп турганда мына так бир мораторий деп сөз болуп атпайбы? Көлдө, Ысык-Көлдө мораторийга 15 жылдан бери мораторий. Балык жок. Бул себеп мыйзам бар, иш-чаралар туура эмес колдонуп атат да, ошондуктан ошондой болуп калбасын деп мен ушул койгон талаптарды аткарсак, ойлойм кайра келсе колдоп берет коллегалар. Кумар мырза, айтсаңыз, азыр баягы айрым депутаттардын каршы болгону дагы баягы ички сырттан инвестор келбей калат, казынага түшчү, каражаттагы көлөмү азайып кетет деген аргумент бар да. Мамлекеттик орган катары сиздер эмне себептен бул кайсы жагы чийки болгон ушул мыйзам долбоорунун? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Негизинен Бактыбек Сагындыкович айтып кетип аткан көйгөй бир туура жери болуп атат да. Кандай гана бир чечим кабыл алынбасын, аны бир комплекстүү чечим кылып кабыл алыш керек да. Бир жеңил жагын кабыл алып туруп эле иш жүргүзчү оор тарабын калтырып койбош керек. Биз мыйзам долбоорун өкмөттүн атайын тапшырмасы менен кабыл алганбыз. Өкмөттүн иш регламентине ылайык тийиштүү министрликтер, тийиштүү административдик ведомстволор карап чыгыш керек болчу. Карап чыгып чогултканда биринчиден ошол экономика министрлигинин АРВ деп аталып атат, анализ регулятивного воздействия. Ошол АРВ иш-чарасында толук жазылып атат. Көйгөйдүн экономикалык, социалдык мааниси кеңири масштабта ачылбаган деп кенен эле булар актан карадай кылып туруп жазып берип атат да. Кийинки учур атайын юстиция министрлигинен дагы алгортунда келип атат. Алгортунда эгерде соттошуу иш-чаралары жүрүп, соттук бир иш-чаралардан компенсация алуу деген таянак чыкса, анын каржы тарабын жана мамлекеттин кызыкчылыгын ким коргойт деген дагы бир таянак келип атат. Андан сырткары Улуттук илимдер академиясынан илимий негиздемеси боюнча маселе жаралып келатат да. Биз өз учурунда ушул көйгөйлөрдү көтөрүп чыгып туруп, биз жөн эле моратория жарыялоого каршыбыз деп айткан жерибиз жок. Биз дагы альтернативдүү жолун сунуштадык. Эгерде моратория киргизсеңиздер, бизге жок дегенде 498 миллион акча каражаты, сом акча каражаты, 498 миллион акча каражаты. Андан сырткары жок дегенде эле 160 кошумча эгер кызматкерлери керек. Эгерде ушул менен ушул штаттык бирдик менен ушул акча каражат менен камсыздап берсеңиздер, биз өзүбүз кайтарганга аракет кылабыз, кайтарабыз деп. Ал эми андан сырткары, бирок эгер сотко кайрылса, ал жоопкерчиликти биз моюнга албайбыз. Жеке ишкерлер сотко кайрылса, эгерде бир Кыргыз өлкөсүнүн ишмердүүлүк тарабындагы бир
кадыр баркы бейнеси төмөндөп кетсе, кадыр баркы ага биз жооп бербейбиз деп ачык эле айтканбыз. Чечим кабыл алуу Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана жогорку кеңеш тарапта болчу. Мен ойлойм, биздин жүйөлөрдү, биз тариздеп берген бүт маалыматтарды алып карап көрүп, өкмөт өз учурунда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппараты дагы, жогорку кеңештин депутаттары дагы өз чечимдерин кабыл алды деп ойлойбуз. Кумар мырза, кечиресиз Азамат мырза, айтсаңыз, ушул аңчылыкка мораторий киргизүүнүн пайдасы көппү же чын эле зыяны көппү? Кандай ойлойсуз? Бул долбоордун максаты эмнеде? Биринчи, бул экосистема, бул өзүнчө бир мындай изолированный бирдеме эмес. Ар бир экосистемада ар бир өсүмдүк болобу, жаныбар болобу, өзүнүн функциясы бар. Ушул жалпы экосистеманы иштеткенге өзүнүн салымын кошот. Ошондо биз азыр айтып аткан жаныбарлар деле, алар ошо экосистемада жашап, өзүнүн функциясын аткарат. Ушул долбоордун максаты ошо экосистема, жалпы Кыргызстандын табигатын коргоп калалы, табигатын сактап калалы деген максат менен ушундай демилге болгон. Бизде бул биринчи максат. Экинчи максат, азыр интернет элдин баарында бар. Баарыбыз эле окуп көрүп атабыз, сүрөттөрдү көрүп атабыз. Анан тетиги чет мамлекеттерден келген туристтер, ушу мергенчилер Кыргызстанга келип биздин жаныбарларды атып, ошол жерден сүрөткө тартып, ошону өлгөн жаныбарлардын жанында сүрөткө түшүп, кан ошол жерде. Аны кичинекей балдар да көрөт. Бул этика жагынан кандай болуп атат? Ошондой бул бизнес түшүнүктүү. Мунун артында каражат. Бирок этика жагынан да ойлонуш керекпиз да. Биз ошондой мүмкүнчүлүк берип атабыз. Келгиле, Кыргызстан силерге полигон болуп берет. Кыргызстанга келип, пожалуйста, могу биздин жаныбарларды атып, өлтүрүп, сүрөткө түшүп, кете бергиле деген эме болуп атат да, практика. Вот, ошон үчүн могу демилге бул как раз ушундай эки максаты бар болчу. Биринчиден жалпы экосистемаларды сактап калалы, экинчиден ушу кандуу практиканы токтотолу деген максат менен. Мен ойлойм, бул абдан туура демилге, абдан туура. Бирок мен могу ушул жерде турган биздин жогорку кеңештин депутаты менен, анан могу госагентствонун өкүлү менен макулмун. Албетте, мондай мораторийди киргизсек, анда аны аткарыш керек. Бул жөн эле кагазда калып мындай калып калбаш керек. Бул демилге иштеш керек. Иштеш үчүн мунун өзүнүн механизмдери бар болуш керек. Ошон үчүн жолун табыш керекпиз, механизмдерди киргизиш керекпиз. Бул демилге иштеш керек. Бактыбек мырза, депутат катары сиздер мыйзам долбоорун даярдап атканда бир топ жагдайларда иликтедиңиздер да, канча каражаттарды түшөт экен? Мисалы, ушул аңчылыкка берилген лицензияданчы. Анан бунун артында мындай кызыкчылыктар дагы барбы? Ошол эле депутаттарды, мына өзүңүз билесиз, өзүңүздөрдүн кесиптештериңиз ошо жана Азамат мырза айткандай, аңчылыкка чыгып, өлтүргөн тотекенин фонунда сүрөткө түшкөнү интернетте бүгүн жарыяланып, бир топ коомчулукта туура талкууланып атат да. Туура, түшүн. Рахмат. Абдан жакшы суроо болду. Мен ушул Азамат иним менен Кумар инимди колдойт элем. Мен жана айтып кеттим. Мен мыйзам долбоорунун демилгечисимин. Анан жана 60 уюм бар деп атпайсызбы? Жашыл экономика деп. Мына мен депутат катары чакыргыла, мен мүчөсү болоюн. Мен жана айтып кеттим, тактап кеттим. Экология боюнча, таза зеленый жашыл экономика боюнча мыйзам долбоорунун демилгечисинин биримин. Жанагы көлдө өтүп отуруп, жанагы бүгүн жогорку кеңештен, комитеттен экинчи окуусунда жанагы искусственный торлор боюнча бир добуш менен баары колдоп беришти. Жана көлдө көп эле айтып атабыз, мораторий. 10-15 жылдан бери мораторий бар.
иш чаралары туура колдонбой калып, мына балык да жок, мыйзам бар, балык жок. Ошондуктан бул мыйзам чийки болуп калбасын деп, жана мен айтып кеттим да, акча каражатын каржы министрлигинен сурадым талкуу болуп атканда. 498 миллион 10 жылда экен да. Эми бир жылда бир 50 миллиондой акча керек турабы? 160 канча егер дедиңиз? 160 егер. 160 егерге. Минималдуу түрдө. Анан мына азыр колдойлу барыбыз. Эртең акча каражат министрлиги акча мындай палатадан жооп берди, жок деп. Ошондуктан бул мыйзамдар чийки болуп иштебей калат да. Тилекке каршы мына биз Кумар менен Азамат менен үчөөбүз эле отуруп, биз жака мергенчилерди чакырыш керек болчу, жанагы бизнесмендерди, жанагы охот хозяйствонун ээлерин чакырып, чарбаларынчы кичине мындай толук кандуу мындай сүйлөшсөк, бул мыйзам керек жок деп айткан жокпуз. Мен жана айтып кеттим, комитетке жиберели десек 3 эле добуш жетпей калды. Эми кичине мөөнөтү өсүп калды, жарым жылдан кийин мыйзам боюнча кайра кирсе болот. Ушул айтылып аткан сын пикирлерди алып берген сунуштарды алып баарын иштеп чыкса эле мыйзам абдан керек, туура. Анан жана айтып атар, Азамат айтып атат, охотниктер өлтүрүп сүрөткө түшүп атат деп. Эң биринчиден да бир сунуш берген мен. Мына агенттин министрлигинин орун басары турат. 10 эсе көтөрсө болот. 10 эсе көтөрсө болот лицензиянын баасын. Мисалы, Марко Поло койдун лицензиясы 700 миңби? 700 миң. Көтөргүлө. Эми кедей киши учуп келбейт. Ошол жака келип, охотко келип аткан кишилер өзүнүн самолету менен, жан сактоочулар менен 5-6 болуп алып барышат. Лицензиясын төлөп 700 миң төлөп аткан төлөсүн, же болбосо ошондо кичине ошолдо иш чаралар сактайт биздин жаратылыш. Анан жанагы бизнесмендер өзүнүн охот хозяйстволору бар. Мисалы, мораторий болсо, ал эртең эле барып соттошот. Анын маселесин ал дагы инвестор. Ага даярбызбы биз? Даяр эмеспиз. Анан жөн эле сөзү жакшы, максаты жакшы мыйзамдын, мораторий деп отурабыз. Мен да колдойм, бирок бул мыйзам иштеши үчүн, жана көлдү бекеринен айтып кеткен жокмун. Толук кандуу иштеш үчүн ушул чаралардын баарын даярдап кийирсе, өзүңөр айтып отурасыңар, мына билет экенсиңер. 3-чү жолу келип атат. Ошондуктан ушул маселенин баарын чечкенден кийин алып келсе, бүт эле жогорку кеңештин депутаттары колдоп берет. Ушунча мындай кээде эле 40-50ден киши чыкпаса, бул мыйзам өтө керек биздин мамлекетибизге, биздин жаратуу табигатыбызга. Анан ошону туура алсак, иштей турган мыйзамды кабыл алалы деп атам да менчи. Кумар мырза, ушул аңчылыкка, аңчылык улоого жылына канча лицензия берилет? Анын баасы кандай? Анан ал түшкөн каражат кайда жумшалат? Өкмөт, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 715 токтому 2015 жылга кабыл алынган токтомго ылайык атайын баалар орнотулат. Мисалы үчүн, ал баага 2017 жылы да кошумча өзгөртүүлөр киргизилди. Мурда ошол аркы аркылжа Марко Поло түрүнө мисалы үчүн 450 миң болчу, 2018 жылдан тартып 700 миңге көтөрүлдү. Бир эле түрдө. Мисалы үчүн 60 миллион акча каражат түшүп келсе 2018 жылга чейин. Быйыл күтүп атабыз 90 миллионго чейин чогулат депчи. Маселе акча каражатынын чогулушунда эле эмес, сарпталышында көзөмөлгө алынат албетте. Мен башка бир жагдайлар көңүлүңүздөр буруп кетейин дегемде, Кыргыз Республикасынын аймагында 17 миллион 700 миң гектар аңчылык аянты бар. Пайыздык үлүшкө алып караганда, пайыздык үлүшү Кыргыз Республикасынын жалпы аянтынын 76%-нан жогору аянт. Элестетиңиздер, кандай чоң жер. Ошол жерди бүгүнкү күндө кайтарыш үчүн атайын кайтарган адамдардын макамын көтөрүш керек. Биринчи түрдөн. Моюнга алып коюш керек. Бүгүнкү күндө болгону 43 мамлекеттик кызматкер иштеп жатат. 43 мамлекеттик кызматкердин айлык маянасы 6 миң сомдун тегерегинде. Аларды тийиштүү жабдыктар менен жабдыш керек. Жапайы жаныбарларды коргош үчүн ошо коргоп аткан адамдарды да коргош керек да. Өзүңүздөр билесиздер, ал тургай Борбордук калаада, Бишкекте
укук коргоо органдарынын талаптарына баш ийбеген биздин атуулар кездешип атпайбы? Элестетип көрүңүз, эми тоодо эч ким жок жерде тишине чейин куралданган мыйзам бузуучу бир эч кандай техникалык талапты аткарып, техникалык бир оснащениясы, жабдуусу жок, техникалык жабдуусу жок. Эгер кантип ушул 5 адам токтото алат бирөөсү? Ушундай көйгөйлөр бар да, аны чечиш керек, комплекстөрдү чечиш керек. Эгерде биз каалайбызбы? Анда бир саясий эрк таап туруп, анда башкача кылалы. Башка коңшу мамлекеттерде карап деле ой алсак болот. Мисалы үчүн Казакстанда эмне деген техникалык жабдуулар менен жүрөт биздин кесиптештер. Көйгөйлөр бар, ал көйгөйлөрдү чечиш керек. Кечиресиз, куштап кетейин. Жана санариптик деп атпайбызбы? Мына видео наблюденияларды коюш керек, фото вспышкаларды коюш керек. Мындай ошонун баарына даярдык кылып, каражатын карап туруп, анан эметиш керек да. Азамат мырза, азыр дагы бир эле коомчулукта дагы бир сөз болуп атат да, бул мораторийдин киргизилгени бир чети туура. Азыр ошол эле чет өлкөлүктөр келип биздин кийиктерибизди, кызылга китепке кирген жапайы жаныбарларыбызды атып кетет, а биз ата албайбыз. Же биротолуу тыюу салыш керек, же биротолуу баардыгына уруксат бериш керек депчи. Бүгүнкү күндөгү ушул жапайы жаныбарларга болгон абалды кантип сүрөттөйт элеңиз? Ошол эле баягы атып жок болуп кетип атат дегенде коркунучтар бар да. Таптакыр эле массалык түрдө кыруулар болуп атат деп айтып атышат. Бул канчалык негизде чын? Азыр бир аргумент бар, ушул мыйзам өтпөсүн деген адамдар ушул аргументти жакшы пайдаланып атышат. Булар айтып атат, азыр мораторийди киргизсе, ошо охот хозяйстволор анда алардын кызыкчылыгы жок болуп калат да, жаныбарларды коргогонго. Анда биздин эле браконьерлер келип ошо жаныбарларды кыйып кетет деп атышат да. Андан көрө могу охот хозяйстволор иштей берсин, мораторийди киргизбейли, охот хозяйстволор иштей берсин, өзүнүн пайдасын көрсүн, бирок ошол пайдасынын артынан булар жаныбарларды көбөйтөт, а туристтер келип ошо жаныбарлардын бир экесин атып кетет деп, акчасын калтырып кетет деп атышат да. Бул ошолордун аргументи, баягы бизнестин аргументи болуп атат. Бирок менин оюм боюнча, биринчиден мен такыр эле каршымын. Жаныбарларды өлтүргөнгө каршымын. Кимиси болобу, келген туристи болобу, же биздин жараны болобу, бул жаратылыш, бул Кудай жараткан жан. Биз аны кайсы укугубуз бар аны кыйганга? Эч кандай укугубуз жок. Анан айткандай эле ар бир жаныбардын өзүнүн функциясы бар. Ал жок болуп кетсе, анда ошол начар таасир башка эмелерге тиет. Жаныбарларга, жалпы экосистемага тиет. Азыр могу жаныбарлар жок болуп кетсе, анда Илбирстин тамак ашы да жок болот, Илбирс да жок болуп кетет. Ошентип атып, бул жалаңкана ошо Марко Поло жөнүндө сөз болгон эмес, бул жалпы Кыргызстандын табигаты жөнүндө айтып атабыз. Ошон үчүн азыр могу бизнес айтып аткан аргумент, мен ойлойт элем, бул баягы 90-жылдары рэкет койгон аргумент ошого окшош баратат. 90-жылдары бизнеске рэкет келип, биз силерге крыша болуп берели, силер бизге кичине акча төлөгүлө, биз силерди коргойбуз. Анан башкалар келип, биз коргобосок, анда башкалар келип силерди такыр эле тоноп, бизнесиңер жок болуп кетет деп коркутуп акча кылып жүргөн. Азыр могу аргумент ошого эле окшошуп атат. Биз коргоп берели жаныбарларды, бирок пайдасын көрөлү, анда биз жок болсок, анда браконьерлер келип монун баарын кырып кетет деген сөз болуп атат. Мындай сөз болбош керек. Бизде мамлекет бар, бизде мына госагентство бар. Ошолорго мүмкүнчүлүк бериш керек. Эмелердин, эгерлердин саны аз болсо көбөйтүш керек. Жабдуулар менен камсызданыш керек. Андан тышкары бизде жакшы бир практика бар. Ошо жергиликтүү коомдор өзү чыгып, өзүлөр ошо браконьерлерден өзүнүн территориясын коргоп, жаныбарларды сактап калып атат. Мына ошондой примерлер көп. Жалал Абадта бар, Таласта бар.
ошону пайдаланыш керекпиз. Ушул бир жакшы механизм, бул каражат жактан карасак жакшы механизм. Анан этика, мораль жагынан карасак да бул жагынан жакшы. Себеби биздин жарандарыбыз өзүлөр өзүнүн жерин, өзүнүн табигатын коргоп чыкса, бул абдан жакшы. А бизде ушундай тажрыйба бар. Ошол тажрыйбаны көбөйтүш керек. Калган областтарга жайыш керек ошону. Кошумчалап кетсем болобу Азамат мырза? Кечиресиз, Бактыбек Сагынбаевич. Азамат мырза бир туура ойду айтып атат да, ар бир жапай жаныбар болобу, өсүмдүктүн түрү болобу, экосистемада өзүнүн орду бар да. А бул жерде Азамат мырза сиз жакшы билесиз да, 5 эле жапай жаныбардын түрүнө мораторий жарыяланып атат да. Ал бул жерде айткан жок бардык түрүнө да, 5 эле түрүнө. Андан башка түрлөрүнө аңчылык жасасаң боло берет деген гана түшүнүк болуп атат да, бул мораториянын маңызычы. Анан биздин ыйгарым укуктуу орган катары мамагенттик кол куушуруп эч жумуш аткарбай отуруп алган жери жок. Биринчиден, ошо коомдук уюмдарды биздин ыйгарым укуктуу орган түзгөн. Эң мыкты үлгүлүү иштеп жатканы бул Кемин районундагы Шумкар Төр бирикмеси. Ысык көлдө Тоң районунда, Ак Суу районунда бар, Жалал-Абадта, Аксы районунда бар, Таласта бар. Пилоттук. Бирок мындай болуп атат, тилекке каршы. Бүт бары бир алгылыктуу иш жасап кете албай атат. Алардын арасында дагы бул демилгени колдобой жатканы. Бул өздөрү барып алып анча-мынча мыйзам бузуп, мылтык көтөрүп колго чүп калган учурлары бар. Атып алган жери жок, бирок мылтыгын, курал жарагын көтөрүп жүргөндөр колго түшкөн учурлар бар да. Мындайча айтканда, биз муну көрүп атабыз аракет кылып. Андан сырткары, мисалы үчүн, биз да өз мүмкүнчүлүккө жараша убактылуу тыюу салганбыз. Бүгүнкү күндө 2017-жылдан 2020 жылга чейин Жалал-Абад, Талас облусунун жана Чүй облусунун 4 районунда мораторий. 20-жылдан 23-жылга чейин Ош, Баткен облусунун жана Чүй облусунун калган 4 районунун аймагында мораторий болот. Ал эми 23-жылдан 26-жылга чейин Ысык көл, Нарын облусунун аймагында мораторий болот. То есть атууга тыюу коюлат. Ошондо канча район? 4 район, Чүй облусун гана 2ге бөлүп койдук. Калган областтар 2-2ден болуп, 3 апталык мораторий уже бар. Биз бүгүнкү күндө ушул өткөн 2 жылдын жыйынтыгы менен мораторияны жөн эле жарыялап коюу негизинен мындай көзгө көрүнүктүү бир чыйынтык алып келет деген ойдон алыс экенибизди далилдей алдык да. Себеби көйгөйлөр. Ошол эле малдын саны көп болушу, ошол эле жайыттын эрозия болушу, ошол эле жайыттын деградация болушу, ошол эле бир мындайча айтканда жугуштуу оорулардын үй жаныбарларынан жапай жаныбарларына жугуп кетиши, ушул сыяктуу көп көйгөйлөр бар да. Мисалы үчүн, мен жөн эле цифраны айтып атам да, элестетип көрүңүз, бүгүнкү күндө ошол жалпы аянттын 6,5 миллион гектары мамагенттиктин балансында турат. Биз кайтарып атабыз. Кайтарып атканда кандай мүчүлүктөргө учурап атабыз. Мындайча айтканда, бир терең түшүнүп алып туруп, чечимге барбасак, эртең жаңылышсак, тарых кечирбей калышы мүмкүн да. Чечим кабыл алганда дагы биз көп тараптуу талкуулап, ортого коюп, атайын платформа түзүп алып туруп, ошол талкууга алып туруп анан чечим кылышыбыз керек болуп атат да, кандай чечим кабыл алсак дагы. Сиз айтып атпайсызбы жана азыр ушул жапай жаныбарлардын 5 гана түрүнө тыюу салынып атат депчи. Бирок эми мындай логикалык жактан ойлоно турсак, азыр сырттан келген дагы иштеги жанагы ишканалар, компаниялардын баары эле ошол эң баалуу саналган ошол сиздер тыюу салып аткан 5 жапай жаныбарга кызыгып атпайбы? Ошолордун баягы аларды эми этти кызыктырбайт. Алардыкы көбүнчөсү менин билишим боюнча мүйүсү кызыктырат да. Ал ошол чет мамлекетке алып барып андан бир сувенир жасап, кандайдыр бир кымбат баалуу жасайт да. Ошол кызыгып атат. Анан тыюу салынбагандан башкасына алар деле кызыкпайт да. Именно ошол эң кымбатты чоңуна жана тыюу салынып атканына кызыгып атпайбы? Мындай кандай болуп калат? Биз сизге бир цифраларды эле, сандарды айтып кетсем, чечимди ар бирибиз өз кабыл алсак, ошо санга айтылган сандарга ылайык да. Жыл сайын чет өлкөдөн 80 баш аркар Марко Поло деп коет. Ошол кулжанын түрү. Ошол 80 баш уруксатнама алып, 80 баш атылат. Ал эми тоо текисинен 315 баш, 310, 315 ушул сыяктуу 300-дүн тегереги. Эликтен бир аз азыраак анан карыш каратылат да.
андан башка түрү деле баягы кекиликке келишет бир аз. Калганына кызык. Ооба, мындайча айтканда бул бир тарабы. А биз жыл сайын болжол менен 300дөн ашык мыйзам бузуу аныктайбыз. Ошол өзүбүздүн жергиликтүү калктардан. А биз аныктабай калганы канча? Деген суроо туулат да. Эми бизде себеп айтып атпайбыз. Бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгүбүз аз, кызматкерибиз аз. Ошончо эле бүгүнкү мисалы 9 айдын жыйынтыгы менен 152 мыйзам бузуу аныктадык. Келген зыяны 3 миллион деп баягы такталды да, таризделди. Эми өзүңүз чечим чыгарып көрүңүз. Рахмат. Мен ушул тактап да кошуп кетет элем да, Кумар неме. Жакшы айттыңыз. Жанагы мыйзам бузуучулар браконьер деп коелу. Канча 300 деп атасыз? 300дүн тегереги. 300 орточо 300дөн 400ге чейин. Ошол мел 400, 300 болсун. Ошонун ичинде келген туристтер барбы? Башка мамлекеттин жараны барбы? Жок, андай факт бүгүнкү күнгө чейин аныктала элек. Жок. Анан мына жана 700 миң сом дедим бир Марко Полого лицензиясы. Силер берген, официалдуу түрдө берген 80 баш. 80 баш экен. Бул жарым 560 миллион сом турабы? Ошонун тегерегинде. Анан 300дөй текеге 100 миңден 400. Баары жалпы миллиондон көбүрөөк болот экен, турабы? 90 миллионго деп эсептеп 1 миллион, 1,5 миллион доллар бюджетке акча, каражат керек да. Мен мындай акчасын, каражатын айтып кетейин деп атам. Анан Эгер мораторий киргизе турган болсок, эгер кирип калса, пайданын ордун жабыш керек да. Анын ордун жабыш керек да. Ошон үчүн мен жана айтып атпаймынбы, Каржы министрлигинен мен палатадан сурадым. Биз даярбыз десек, даана бир эле сөз менен биз даяр эмеспиз, андай акча жок деди. Анан иштебеген мыйзамды биз кандай эметебиз, колдоп эметип беребиз? Бактыбек мырза, ушул мыйзам долбоорун талкуулап атканда, ушул сиздердин чогуу демилгелеп аткан коллегаларыңыздар, кесиптештериңиздер. Ошол ордун толтуруп турчу каржы булактарынан бери изилдеп чыкканбыз, биз сунуштаганбыз. Бирок ага карабай эле колдо таппай. Кантип толтурулмак эле? Сиз азыр дагы тактап кеттиңиз. Мына мен жана бөдөнө жөнүндө бекеринен айткан жокмун. Бул жолдомолордун баарын проблеманын баарын ушул Кумар Иним жетектеген агенттин орун басары ушулар билет баарын. Өкмөттүн корутундусун сурадым, алар каршы болуп чыкты. Токой чарба агенттигинин жетекчилеринен сурадым, булар каршы болуп атат. Комитеттин, тиешелүү комитеттин чечими да мындай колдогон жок, каршы болуп чыгып атат. Анан ошонун баарын мен жана айтып атпаймынбы, биз дагы сиз да мисалы буюрса депутат болсоңуз баарына адис боло бербейсиз да. Анан корутундуну аласыз. Өкмөттүкүн, агенттиктин баягы тиешелүү маселе боюнча. Жок деп атса сиз кантип колдойсуз? Анан жанагындай анализдер чыгып калып атпайбы? Мисалы мен баягы справка обоснованиясында жанагы акча бюджеттен каралбайт, керек жок деп атат. Анан мен суроо бердим, бар кандай каралбайт десем, 498, мына азыр тактап берсин. 498 миллион 10 жылда керек деп атат. Жыл сайын 50 миллиондон андай каражат барбы деп дагы сурадым министр, каржы министринен. Андай каражат жок дейт. Анан даяр болбосок биз кандай жөн эле колдой беребиз? Бул мындай популистический эме болбош керек да. Мен да колдойм. Мен өтө туура, мен мына Азамат Инимди да колдойм. Өтө жакшы маселе. Мен жаратылышка да кошулам баарына. Анан жана айтып берип аткан 300дөй мына бүгүнкү күндө аныкталган, такталган браконьердин саны барбы? Бүгүнкү күндө 9 айдын жыйынтыгы менен 152 мыйзам бузуу катталган. Жок, 150, кармалбаганы канча? Аны бир Кудай билет, бир качып кеткен мыйзам бузуучулар билет. Мунун баарын ушул эме алып келип, мен Кудайым буйурса, мен ойлойм, ушуларды баарын даярдап, эң биринчиден ушул агенттин адистери өкмөткө корутундусун алып келсе, биз ушул студияга жарым жылда эртең эле өтөт, мына кыш өтсө эле. Кайрап келели, да талкуулап көрөсүңөр, коллегаларым баары колдоп берет. Мен эң биринчи колдоп, бул демилгени мен деле көтөрөм. Дагы эле ушул кайра иштеп чыкканга мен даярмын. Кумар мырзага бир суроо берсем болобу? Сиз айттыңыз 300 мыйзам бузуу катталган деп. Мен орточо айтып атам да. Жыл сайын 300дөн 400ге чейин деп жүрөт. Жыл бүтө элек. Быйыл 9 айдын жыйынтыгы менен 152 деп оперативдүү маалымат келип атат.
Ал эми тактап келгенде мындан да көп болушу Көбүнчө мүмкүн. кышында келет да. Кандай мыйзам Ушул Марко аңчылык Полону өлтүрөбүз? жок. Мунун Мисалы үчүн ичинде менин жөнөкөй билишим нерсе боюнча Марко баягы Полону аймактагы жеке өзүнүн браконьерлери бар эмеспи? Малчылар болобу, кимдер кекилик атып колго пара түшөт, берет. кыргоол атып колго түшөт, Так. тоо текесин атып колго түшөт. Билесиздер, жыл башынан эле Тоо теке, Марко Поло Нарын Анын ичинде да областында, бар. Нарын областында жыл башында эле 2019-жыл башталары менен 6 баш тоо текесин мыйзамсыз атып келаткандарды биздин балдар кармашкан да. Биздин жарандар. Биздин жарандар, Кыргыз Республикасынын жарандары. Эми бул Жок, мен түшүнбөй атам. Сырттан келген туристтер түшүнүктүү. Алар баягы трофей деп мүйүздөргө кызыгып атат. Мыйзам менен. Биздин мыйзам менен. А биздин жарандарыбыз эмнесине кызыгып атат? Биздики этин кызыкта. Азамат мырза, мен азыр Былтыр өзүңөр билесиңер, Ак Элберстин кичинекей мындай баласын атып кармалганда бир эме. Убактыбыз соңуна чыгып баратат. Акыркы суроону, жыйынтыктоо суроону мен Азамат мырза сизге бергим келип атат да. Кыскача жооп берсеңиз да. Мына азыр мендеги маалыматтар боюнча ошол лицензия уруксат берүүдөн, ошол жапайы жаныбарларга атууга уруксат берүүдөн түшкөн каражаттын 40% ошол аңчылардын өзлөрүнө берилет экен да. Алардан эми алар каяка жумшалып атат десе, алар айтат экен, ошол эле тоодогу жапайы жаныбарларга чөп чачып, тузун берип, ошондой кылып атат да. Кайтарып мындай карап атабыз дейт да. Багып анан кийин атып алабыз дейт да. Тузун берип. Эми ушул канчалык реалдуу? Мындай менин биринчи жолу угушумда чын эле ушул берип багып атабы? Эми чын айтканда мен мисалы мындай маалыматым жок. Азыр муну сиз так айт деп атпайсызбы? Муну далилдеп айтыш керек, туура? Менде андай далил жок. Канча акчасын ошого жумшап атат, канча акчасын өзүнүн чөнтөгүнө салып атат, аны чын айтайын, мен билбейт экенмин. Бирок азыр карап көрүңүз, биз ошо туристтерге ушундай мүмкүнчүлүк берип атабыз, шарт түзүп атабыз. Мен мына Бактыбек менен макулмун. Аларга могу $10,000, $700,000 бул аларга чоң акча эмес, тыйын. Көбөйтүш керек ошонун баасын. Канча бизде туристтер келип атат, пик Победы, пик Ленина чыгам деп. Чыгып атышат, мусорун ошол жака таштап кетип атышат. Мусорун таштап, табигатты бузуп кетип атышат. Ал мусорду ким тазалаш керек? Госагентство тазалаш керекпи? Же биздин жарандарыбыздын түшкөн налогторунан чыгарып, ошол канчасы ошол жака барып, аларды куткарып, вертолет менен барып атышат. Вот биз ошонун баарын ойлонуш керекпиз. Ошон үчүн бааларды көтөрүш керек. Же такыр эле мен каршымын ушул аңчылыкка. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жеткенине байланыштуу биз сиздер менен коштошмокчубуз. Берүүбүздө жыйынтыктап жатып, бүгүнкү талкуубузга катышкандар менен дагы бир жолу тааныштыра кетейин. Жогорку Кеңештин депутаты Турусбеков Бактыбек Сагындыкович, курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин өкүлү Мамбеталиев Кумар Абулкасымович, Жашыл айлансынын төрагасы Азамат Темиркулов. Урматтуу коноктор, сиздерге дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен талкуубуз соңуна келип чыкты. Кийинки эфирден жолугушканча саламатта калыңыздар.